Motor kamera. Yes. 44 216 83 1. Начали. Заманбап кайрылат жаштарга машыгууну баштагын ден соолукка зыян келген нерселерди бирге кыргызымдын жигити болгон күчүң менен элеңди сен бириктир жалын жүрөк. Негизи эле буга чейинки Залкар Продакшн студиясы тарткан тасмалардын бардык идеясы студиябыздын продюсери Жыргалбек Кеней агабызга таандык. Ошол агабыздын оюн эске алып, айтылган сунуштарды эске алып, анан сценарий жазуу процесс башталды биринчи. Ал бир 2 айдан ашык убакыт кетти сценарийдин үстүнөн. Ойлорубузду биринчи баракка түшүрүп, жазып, анан ушул кино тармагында жүргөн өзүбүздүн досторубузду, тааныштарыбызды, адистерди чакырып, айрымдарын окуп берип, анан жалпысынан көбү жактырышты. Мындай Кыргызстанда тасмалардын алгачкылардын бири болот экен деп айрымдар жакшы сунуштарын айтып атышты. Кээ бирөө болсо тескерисинче бул футбол темасы аябагандай кыйын, тартышоор, эмне эле өзүңөргө ар дайым ушундай кыйын, түйшүктүү тасмаларды ала бересиңер, андан көрө жеңил желп эле тасма тартып койбойсуңарбы деген дагы пикирлер болбой койгон жок. Бирок биздин Залкар Продакшн студиябыздын негизги максаты бул улуттук идеология болгондуктан ушул балдарга келечек муунга мекенди сүйүү, ата энени урматтоо деген темалар алдыңкы баягы биздин сап башыбыздагы темалардан болгондуктан биз ошол өзүбүздүн принцибибизди карманып, анан дал ушул Чемпион киносун тартууну чечтик. Чемпион кино тасмасына деген интернет аркылуу, интернет тамактар аркылуу Сактама экемдин историяларынан көрүп кызыктар болуп, ошол акт элек тасмадагы ролго фактураларым туура келип калып чакырылган. Аябагандай кыйын съемкалар болуп атты, суукта. Мисалы ошо жамбыр жаап аткан күн эң оор күн болду десем болот мен үчүн. Анткени биз ошо элдердин баарын чогултуп, даярдап алгандан кийин ошо жамгыр жаап аябагандай биздин бир күндүк съемкабызды мисалы өлтүрдүк десек болот. Ал жакта биз аябагына даярданганбыз. Кастингде комнатага киргизди. Андай болбойт, келе до конца ойнайлы деп Илья деди. Көзүмөн жаш чыгып келет эле, кайла кирип кетет. Көзүмдү карматам. Бирдемкелерди эстесем да эле албайм. Башыма көп эле жүк түшкөндөй эле болду. Баш карман дегенде сүйүнүп. Мындай көчөдөн кетип барат эле сага, могу кинодон баш карман ойнойсуң дейт да. Ушундай сүйүндүм. Мен негизи эле ойногум келип түшчү. 13-1-0-42. Балдар жылмайып турабыз, бактылуу болуп турабыз. Уктабач. Негизи мен биринчи жолу балдар менен иштеп көрдүм. Негизи мага айтышкан балдар менен съемкалар оор болот деп. Бирок мен кичинекей балдарга да жакын болгондуктан көп мындай кыйын болду деп деле айтпайм. Анткени ар бир ошо тескеринен балдар менен болгон съемкалар тескеринен эң мындай жаккан съемкалар болду да. Кино учурунда бир эпизод болду. Тура мен секир болуп колум кайры болдумбу? Колум кайры болуп анан ушул маалда деген режиссерлордон коркосуң да айтканданчы анан. Бир маалда Эрмек агай келип калды, айтты, секиресиң деп. Анан айта албай, коркконуман айта албай секирдим. Бир колдоп тосуп эки жакка анан Эрмек агай билип калган. Анан суга секирген жерим бар. Биринчи кадрда болсо астыма матрас коюп беришкен, жөн эле секирип анан монтаж сыяктан да айланып кирип барган жерим болчу, ал бирок туура келбей калды кадрга. Анан кайра пересъемка болду. Пересъемкада таштар көп дейм, суу анча деле чоң эмес, бирок орточо сууда таштар көп. Анан таштарды тазалашты тияктан, бирок секиргенден астыман бир чоң таш чыкты. Чыканагы менен урундум. Судан да суу муздак болуп, саным тырышып калып
тияка алып кете жаздадым, бирок Аллах өзү сактады. Менин образым шалым болчу. Кичинекей бала симуляция жасаган, чыта албаган. Бир жактан туруп, бир жактан ойноп, күлкүлүү, кагат тепкен. Актёрдук составды тандаш бул өтө бир чоң жоопкерчиликтүү иш болду биз үчүн, командабыз үчүн. Себеп дегенде кайрадан балдар менен иштешүүдө ошо балдардын футбол ойногону кандай болот деген суроо бизди аябай мындай ойлондурду. Футбол жакшы ойносо актёрдук жагы уялчак болуп калышат. Ошондой мындай бири-бирине туура келбей алган жактар болуп атты. Ошол себептен биз футбол жакшы ойной албаса дагы актёрдук шыгына карап алган учурлар көп болду. Кадимкидей жоопкерчилик болду. Бул ак тилек ролун алгандан кийин эле үйдөн дайындандык. Атам көптөгөн советтерди берди. Көп ушундай. Ак тилек ролун алганда деген ошол алгандан кийин ошол ак тилектин ролу менен жашай баштадым. Ар кандай ошол ак тилектин патриоттуулуктарын изилдеп, ар кандай сценарийди улам-улам окуп тааныштык. Чоң актерлор менен иштеген бул бир аз жеңилирээк. Анткени баягы аларга сценарийни колуна бергенден кийин алар өз алдынча даярданышат. Кичинекей балдар болсо алар менен өзүң кошо иштейсиң. Могу жерине мондай кыл, мисалы чуркап келип мондай айт, же болбосо ыйлаган жери болсо жардам берип, баягы алар менен иштегенде бир аз кыйыныраак болуп атты да. Коляскага отурганда деген коляскага отурган чын айтканда абдан кыйын экен, кыйын болду. Ошол коляска менен момундай кол менен түртүнгөндө колдор талыйт. Ошол жерден баардыгын түшүндүм. Шүгүр кылдым ошол андай коляскага отуруп калбаганыма. Эң оор ойнош эң аянкысында да. Аябай жан жап атат, мустак, жер аябай мустак. Анан жерге жатам. Бирөө мага подкат салат, кулайм. Ушинтип анан кулап уже жер тоңуп жатам, ыйлап. Ыйла дейт, ыйладым. Ошол жер аябай кыйын болду. Батыр Бактөлөт деген бала бар. Ал кичине тентегирээк да. Укпайт, анан биз аны менен сүйлөшүп алганбыз. Мен сени угам, сен мени угасың деп. Анан кээде съемкада эми сүйлөшсө болбойт да. Ошондо биз мындай жестикуляция менен калабыз. Мынтип, анан мынтип. Ошондо бири-бирибизди карап туруп, күлүп, всё түшүндүк. Мен сени угам, сен мени угасың деп. Атасы жок адамдарга негизи деген бир туугандарың болгон жакшы, бирок мен жалгыз эле эки кинодо да тартылганда, жалгыз үй бүлөдө мен эле чоң. Менин оюмча атасы жок жашоо оор эле болот го дейм. Апаң сени жарык дүйнөгө алып келсе, атаң буйругу деген сени дүйнө таанытууда. Тартылганда жетти 2 ай болду. 2 ай болду. 2 жума алтыным, 2 жума. 2 жума. Биз эң башында баштаганда Шумкар алдыңкы планда болчу да. Шумкар ошол идеяны алып чыкчу. Анан баягы биз жазып отуруп, кеңешип отуруп, продюсерибиз да айтып калды. Баягы со адамга караганда оорукчан адам, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдын каалоосу көбүрөөк болсо, бул дагы көрүүчүнү өзүнө тартат болуш керек. Бул да бир өзгөчө таасир калтырат деген негизде анан акыркы баягы сценарийдин даярдоо иштеринде ошондой өзгөртүүнү киргиздик да. Эң оор жер менин оюмча жанагы коляска менен кулаган жерим болду. Ал жерде мындайча айтканда бутуң чынында басканда сен бутуң баспаган ролду ойнош абдан кыйын экен. Ошол кулаган жерден бутуң кыймылдап кеткендер болду.
болгондо да аны бир эле дубль менен тартыш керек болду. Ошол жерден эле ыйлаган ошол кыйын болду. Бирөөсү тиги улукбай экенин петельчкасы иштебей калат, камера иштебей калат, анан ушинтип эле бир. Эми плюс-минус 26 дубль эле биздикинен 2 дубль минус. Президенттин кубогу. Актилек. Бул жактан көбүнчө ошо жаш балдар менен иштеп калаттык. Иштеп кечинде жатаарда дагы эртең менен баягы съемкага чейин дагы иштеп калаттык. Анткени булардын азыр эс тутуму бир аз слабыйракпы билбейм. Мындай азыр кылган нерсесин азыр унутуп калат экен да. Негизи деген кинодо ыйлагандан да калып күлүш оор. Калып күлгөнү деген мисалы сценарийде деген бир тамашасы өтпөй калса бирок күлүшүң керек да. Анан калып күлүш оор ыйлаганда. Мен үчүн ар бир каармандын образын өзгөчө, ар бир баланын образын алып чыгуу чоң жоопкерчилик болду. Балдарды чогултуп алып футбол ойнотуп атканда ошол балдар деген түшүнбөстүктөр болуп мушташып кырылышып кетишет. Ошол кезде мен деген аларды бөлүштүрөм. Ошондо мындай жиним келтирип аябай бышылдап келип алып туруп баардыгын бөлүштүргөндө ошол агрессия менен бөлүштүрдүм. Ошол жер кыйын болду. Киного чейин уже камералар келип тургузуп даярдагыча айдан эже дагы эжелер болуп отургузуп бизге айтып берет. Биз ошо столдо туруп ойнойбуз. Мындай күлкү жерлери болсо да столдо туруп отуруп эле ойноп, үйрөнүп, анан даяр болгондон кийин барабыз. Съемкада эң башында сценарий көп эле убакыт алган. Мындай тартуу процессине биз 1-2 айдай даярдандык. Андан кийин баарын түзүп алгандан кийин биз көлгө бардык. Ал жактан 2 жума жүрүп, кайра шаарга келип, шаардан да даярданып, биякта да 2 күн съемка болуп, ошол менен анан бүттү. Ойдун жарылган жери бар эле. Биз ошону талаага чыксак эле баягы жайында айрым ойлар баягы аркындалып турат. Ошол жактан эле таап алып аттык бирөөлөрдүн оюн. Анын ээсин издейли десек дагы билбейбиз ким экенин. Анан ошол ой жаралган эпизоддо талаадан эле бирөөнүн оюн кармап жыгып тартып анан кайра ордуна алып барып бир ушундай 2 учур болду да. Эгер ошол уйдун ээси кийин оюн таанып калса кечирип койсун. Актилекти көрүп мен кээде ыйлагым келип кеткен да, мурда Энеке бай деп ырдаганбыз. Актилек отурат. Жана энеси элестетип кеттим да, камераларды унутуп калдым. Элестетип мен чоң апамды элестетип кеттим сразу. Чоң апам ооруп аткан. Энеке бай ырдап атабыз. Көзүмөн жаш акты, балдардын баары ыйлап атат. Анан элестетип бар уже ырдап бүткөндөн кийин чекеге отуруп алып ыйлап атам. Чоң эмес депчи. Ушундай аябай жаман болгом. Актилекти көрүп алып мындай шилине краскада отуруп калган баланы элестеткем да. Достошу мындай достору кандай досторду тандап алыш керек. Азыркы жашоодо деген башыман өттү, азыркы жашоодо деген калп достор көп экен да. Сени тура эмес жакка байлап кеткендер. Карап турабыз, жылмайып карап турабыз. И кетти. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Анан калп айтпайын бир 10дон ашык дубль болду. Эшигин улам тебет, кайра жарабай калат, балдардын бийлеген окшошпой калат. Бирөөсүнө мынтип кыйшалаңдап кетет, тура эмес деп эшик ачылбай калат, түбүдө кармап калат экен да, жерге такалып. Анан үй ээси айтып атпайбы, "Ой, эшигимди сындырасыңар, бүттүңөрбү" деп. Анан чындыгында мындай айылдагы кинону биринчи жолу көрүп жүргөндөр мындай көрүп койсоң бат эле го. Мындай тасма кандай жаралат экенин деле жеңил ойлогон адамдар, мындай оңой эле го деп ойлогон адамдар
ошол жактан кээ бирөө көрүп мындай аябагандай кыйын турбайбы, көрсө аркасында ушунча түйшүк бар турбайбы, эмгек бар турбайбы деген сөздөр да болот да. Бир канча эпизоддор тасмага кирбей калды. Бул эпизоддордун да тартылышы аябагандай оор болгон. Бул ошол эле негизи ушул чемпион кино тасмасында суу менен, жамгыр менен ушундай нерселер көп болчу да. Биз баягы сценарий жазганда. Мисалы Ак Жолтой деген ошол чабандын баласы болот. Ошол тренировкага кечигип калып, шашып баратып, баягы сууну кыска жолду кыскартам деп чоң суудан өтөт да. Анан бизде ошол тоңдун суусу деген бар. Ошол тоңдун суусуна аккан жери бизге оор болду. Бир аз себелеп жамгыр жаап аткан болчу ошол учурда дагы. Анан баланы кандай агызабыз деп анан ошол айылдан аты бар адамды таап, анан ат менен кирмиш болуп барган биринчисине жыгылды. Анан дубль жакшы окшошпой калды, жыгылганың болбой калды деп анан кайра чыда деп анан кайра экинчисине киргенде атты кармай албай калып, ат суунун ар жагына өтүп кетип туруп, өйдө турак суу жака турак суу менен өйдө кетип калды. Жанагы тоңдун суусунун жолу бар, атайын ошол жак менен алыс кетип калды. Анан кайра барып алып келгичекти ага аккан жерин тарта алды. Анан биринчисин арканга байлап багысып көрдүк. Анан суунун агымы мындай билинбегени менен аябай эле чоң экенин мен сездим. Муздак. Анан бир 2-3 жолу мындай агызып көрдүк. Кыска жерлерин агызып көрдүк. Анан дронго алыш үчүн дагы андан масштабныйраак алыш үчүн анан баягы Ак Жолтой болот деген бала травма болбосун деп анан өзүм акканга туура келди. Сууга киргенде чындыгында астында таштар аябай көп экен, кадимкидей эле суу агызат. Анан бир 3-4 дубль кылып буттар, колдор, бел көп эле травма болду да. Именно ушул кадр киного кошулбай калды да. Ал ак тилек патриот болду. Патриот ошол эли үчүн күйгөн бала. Анан ошондон мен үлгү алдым. Кинодо деле кыйын болот экен, өзүң чарчап турганда да болду деп өзүмдү до конца ойноп коеюн деп жөн келген жокмун. Бир эле шанс келет деп кээде ойнойм, кайра эле болбой бардыгына кайра өзүмдү кармап турдум. Футбол ойноп атканда кээде тура эмес кылып, кээде же ляп болуп калат, кээде көтөрө албай каласың, анан кайра мындай топ деле өзү эле бутуңа секире бербейт да. Өзүң управлять этишиң керек. Кыйын болот эми топ менен деле ойнош. Кеңешим уялбаш керек. Эч качан. Ал жерден сен мисалы ыйла дегенде жаныңда оператор бардык, костюмер, гримерша бардыгы турат. Сен уялуу деген сезимди жоготушуң керек экен ал жерден. Бир күн келет деген сериалына кастинг жарыяланган, ошо Залкар Продакшн деген. Мен барып, ошол жактан бир өтүп, бир эпизоддо тартылып калгам. Ошондон кийин мен кино жаатын биринчи жолу көрдүм. Кандай тартылат экен, 3 мүнөттүк сцена 3 саат тартылат экенин билип, өлө кызыгып баштагам. Анан ошол эле учурда Залкар Продакшн ошо актёрдук чеберчилик курсун жарыя кылды. Ал жактан окуп, 3 ай окуп, практикага чыгып, анан эң биринчи ошо Ата эне тилеги деген сериалында практика өтүп, анан кино жакта иштеген жагып, проектте болуп, ошо чемпионду дагы чогуу иштейбиз деп иштеп калдык. Менин максатым биринчи четки Голливудтун тасмаларында түшкүм келет. Биринчи кыргыз болуп, ошол Голливуд звездаларынын жанында ошол Голливуд киносуна түшкүм келет. Ошон үчүн менин дагы максатым кичине окшошуп кетет. Продюсерибизге дагы жалпы команда мындай максатыбызга жеттик го деп ойлойм да. Себеп деген ошол биз камтыган ойду, биз камтыган кыял максаттарды
ошол балдар колдон келишинче аракет кылып, жалпы ушул канча деген ушул бир тасма тартылышына канча деген адамдардын мээнети. Бул ошол сценарий жазылгандан баштап жалпы бир 5 ай аралыгында канча деген адамдар ушул тасма чыгышына салым кошту. Бул кино Кыргызстанды сүйүү, бул кинонун ичинде команданын достугу, бизге окшош жаш өспүрүмдөргө Кыргызстанды чоң деңгээлге чыгаруу, мисалы чемпион болдук. Ошо Кыргызстан менин мекеним. Кыргызстан бул аманат. Мен ушул жерим үчүн өз салымымды кошушум керек. Ушул нерсенин баары биз үчүн болуп атат. Ушул байыртадан келаткан кыргыз деген улутту, тарыхты мындан ары алып кетүү бул биздин жоопкерчилигибиз деген нерсени берели деп, анан футбол аркылуу ошол балдардын мекенине болгон сүйүүсүн, ата энесине болгон сүйүүсүн, бекем достугун, ишеничин баягы балдар аркылуу берели дедик да. Чемпионду көрүп кеткиле, мен эле мындай башында кичине эле көрүлүп уже аябай кызыктып кеттим. Барыңыздарга сунуштайм. Аябай кызыктуу кино экен. Мен эле уже сценарий менен таанышканда мындай сонун экенин билгем да. Мындай элестетип да. Көрүп кеткиле, барыңыздарга сунуштайм. Жалпы кичинекей актерлорубузга, чоң актерлорубузга, жалпы эмгек жааматына өзүмдүн атыман ушундай тасманы ушундай деңгээлге чыгышына себепчи болгонуңарга ыраазычылык билдиребиз. Анан албетте элибиздин колдоосу менен, ата энебиздин дубасы менен Кудай буйруса дагы ушундай тасмаларды жаратууга Залкар Продакшн студиясы өз аракетин кыла бермекчи. Буюрса тасмабыз 13 марттан баштап бардык кинотеатрларда көрсөтүлүп баштайт. Тасманы көрүп, өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтып, дем болсоңуздар, бул биз үчүн дагы бир кийинки кадамыбызга чоң түрткү болот. Баарыңыздарга рахмат.